Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Төө ашууда коркунучтуу кар жаап жатат. Айдоочуларга эскертүү: жазгы дөңгөлөктөр менен алыс сапарга чыкпаңыздар. Бул унаанын пачак болгонун көзүңүз менен көрүп турасыз. Кытайлыктар өздөрү дагы бул унаага нааразы болуп жатышат. Унаанын алды жок болуп кеткен, бирок адамды сактап калуучу мочалкалар, эйрбектери чыккан эмес. Кытайский унаа алам деп эч ойлонбой эле коюңуздар. Бул электромобиль унаасы. Кандай гана кооз крамбалшык стреласыны кыбыла жака каратып намаз окуп атканын көрүүгө болот. Бул сүрөт Бишкекте тартылган. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеосундагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Төө ашууда кар жаады. Учурда абалгандай. Бүгүн 5 апрелде аба ырайы кескен өзгөргөнүнө байланыштуу Бишкек-Ошуна жолундагы Төө ашуу ашуусунда шамал болуп кар жаады. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Жол тескөөчүлөр айдоочуларды жана жөө жүргүнчүлөр жолдо жүрүүдө бардык коопсуздук эрежелерин так сактоого, унаалар менен болгон аралыкты сактап, карама каршы тилкеге чыкпоого чакырат. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын өздүк курамы Бишкек-Ошуна жолунда кызмат өтөп жатат. Ысык көлдө катуу шамал болуп жатат. Кыргызгидрометтин маалыматына ылайык, бүгүн 5 апрель саат 18:50 карата Ысык көл облусунун Балыкчы шаарында батыштан соккон ылдамдыгын секундасына 20-24 метрге жеткен шамал катталууда. Бул тууралуу ОКМден маалымдашты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жарандарды, айдоочуларды сак болууга жана балдарды кароосуз көчөгө чыгаруудан карманууга чакырат. Бак дарактардын, турак жай мекемелерден чатырынан алыс болуу жана башка сатык чараларын эске алууну эскертебиз. Кандайдыр бир кырсыкка кабылып же күбө болсоңуз 112 биримдиктүү кызматына чалыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Садыр Жапаров. Илгертен бери салтыбызда деле энелерибиз, эже карындаштарыбыз эч качан паранжа кийген эмес. Кыргызстанда жүзүн толук жапкан кийим кийүүгө тыюу салуу боюнча Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңеши тарабынан чечим кабыл алынган. Кабар агенттигине бул боюнча президент Садыр Жапаровдун пикирин айтты. Жалал Абад облусунда милиция кызматкерлеринин хиджабчан айымдары токтотуп эскертүү берип жаткан видеосу талкууга түштү. Анда никап жана паранжа менен жүргөндөргө айып пул салуу каралганын айтып жатканын көрүүгө болот. Негизи эле бул маселеде жарандардын дагы, укук коргоо орган кызматкерлеринин дагы аракеттери кандай болушу керек. Жакында дин тармагын иретке салган мыйзам кабыл алынган. Ал мыйзамда дин тутунгандар боюнча бардык укук муфтият менен алымдар кеңешине берилген. Бийлик дин тармагына кийлигише албайт, кийлигишпейбиз дагы. Ошондуктан муфтият кандай фатва чыгарса, ал фатва бүткүл өлкө боюнча аткарылышы керек. Муфтият жөнөн жөн эле оюна келген фатваны чыгара бербейт, дин билимге, илимге, хадистерге таянат. Ал эми сиздин хиджаб, никап, паранжа боюнча сурооңузга төмөндөгүдөй комментарий берейин. Хиджаб деген сөз биздин тилде жоолук деген эле сөз. Арабча хиджаб деп аталат. Биз жоолук деп эле атайлычы. Хиджаб десе эле чоочугандар бар. Жоолук бул атам замандан бери эле биздин энелерибиз, эже карындаштарыбыз салынып келген баш кийим. Буга эч ким каршы эмес. Жоолукту ким кандай салынат, ал өзүнүн иши. Оронуп алабы, чуулганып алабы, жүзү ачык болсо болду. Ал эми никап деген көзү гана ачык болгон баш кийим. Паранжа дегенди өзүңөр жакшы билесиңер. Жүзүн толук жаап жүргөн баш кийим. Экөө тең бизге муфтият тарабынан тыюу салынган. Ошол үчүн муфтияттын фатвасын биздин жарандарыбыз милдеттүү түрдө аткарышы керек. Биздин илгертен берки салтыбызда деле энелерибиз, эже карындаштарыбыз эч качан паранжа кийген эмес. Ошондуктан жөн эле экилене бериштин кереги жок.
Ал эми күч органдарына айтарым, бирок ал десе баш алмай саясат болбош керек. Жүзү ачык, бирок жоолукчан жүргөндөргө таптакыр жолу багыла. Мейли жоолукту коронуп салынабы, апалар салынганда ийиктен байлап салынабы, ар кимдин өз иши. Илгери деле ар ким ар кандай салынчу. Бул ар кимдин өз укугу. Болгону жүзү ачык болсо болду. Бишкекте краннын стреласында намаз окуган жигиттин сүрөтү элдин жүрөгүн козгоду. Атагы чыккан фотограф Дмитрий Зверев Бишкекке келип, өзгөчө терең мааниси бар сүрөттөрдү тартып кетти. Анын бири курулуш компаниясынын кызматкери мунара крандын үстүндө бийиктикте намаз окуп жаткан учуру. Кранчы краннын стреласын Мекке тарапка буруп намаз окуп жатат. Бул көрүнүш Дамас мейманканасынын 11-кабатындагы бөлмөмдүн терезесинен көрүнүп турат деп жазды фотограф. Бул кадр социалдык тармактарда тез тарап, көпчүлүктүн урмат сыйына жана таасирленүүсүнө себеп болду.